Мисалы бычакты көбүнчө мисал кылып келишет да. Бычакты бул нан кесиш үчүн, балким бир нерсени кесиш үчүн адамдын жашоосун жеңилдетүүгө ылайыкталып чыгарылган. ооба. Бирок аны менен азыркы күндө мал дагы союлуп атат, нан дагы кесип атабыз, картошка дагы карчып атабыз, алма дагы туурап атабыз, бирок адам дагы өлтүрүп атабыз да. М, Ал эми пайдаланганына жараша кетип атат. м, Анан бул нерсени айткандын себеби учурда жаңы замандын талабына ылайык дейбизби, ар кандай социалдык түйүндөр, интернет, кийимдер, ар кандай түшүнүктөр, көп нерсе чыгып атат, техникалар. Мына ушул нерселерди биз канчалык деңгээлде кантип пайдаланышыбыз керек, анан кийин ээрчип кетишибиздин же болбосо кантип ээрчип кетпешибиз керек. Себеби адамдын психологиясына дагы өзгөчө таасир этет. Билесизби? Биз айтып өткөн жанагы ыйык китепти тутунган коом үчүн эки таза булак бар. Алгачкысы Алладан келген ыйык китеп Куран Карим болсо, экинчиси пайгамбарыбыздан келген аруу сүннөт. Мына ошол эки булакты эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эскерткендей, мен силерге эки нерсени калтырып кетем. Эгерде ошол эки нерсеге силер бекем карманган болсоңор, силер эч качан адашууга барбайсыңар. Силердин алдыңардан эмне тосуп келбесин. Интернет келеби, 4G келеби, 5G келеби, 15G келеби, 20G келеби, силер үчүн ал тоскоолдук болбойт. Силерге экономикалык тоскоолдук болобу, силерге экономикалык блокада коюлабы, силерге дүйнөлүк согуш ачылабы, силерге ачарчылык келеби, силерге деги койчу адамдын тиричилигиндеги же болбосо барчылыгындагы болгон бардык тоскоолдуктарды жеңип өтүүдөгү болгон эки чоң каражатты берген. Бул бири Куран, экинчиси сүннөт деген. Эми мына ошол биз жогору жакта айттык. Курандын ичиндеги болгон маңыз, анын ичиндеги жаткан баалуу нерсе, анын канчалык мындайча салмактуу, адам үчүн салмактуу экендигин биз түшүндүрүп өттүк. Бирок хадисте эмне келет дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, адамзат коомчулугу окшоштугу деген, салыштырмалуу окшоштугу кемеде орун алган адамдардай эле деген. Кеме, кадимки деңизге сүзүп чыккан кеме. Кемени билебиз барыбыз, кеме өзү эки бөлүктөн турат. Бирөөсү төмөнкү бөлүгү, ал палуба деп коебуз, ал шамал тийбеген, жылуу, төмөн жакта, анча-мынча кеменин чайпалганда катуу билинбеген тарабы. Экинчи тарабы ал үстү. Ал жогорку жагы, ал жакта аба, шамал, жаан, анан кеменин чайкалганы дагы катуу билинген экинчи бөлүгү. Адамдар кемеге минген мезгилде кимдин насиби буйруса, эртерээк келген болсо, ал төмөнкү жактан орун алат. Ким кечигип келген болсо, ага орун калбай калгандыктан ал жогору жактан эмне кылат? Орун алат. Ошентип булар сапар тартышат. Сапар тарткан мезгилде жолдо баратып, жогору жактагыларга жеңил, эмне болсо дагы суу сап чаңкап кетип атса дагы чаканы кеменин капталына ыргыта калып туруп, сууну тартып алып туруп, каалагандай чайканып, каалагандай жуунуп кете бергенге болот. Бирок көйгөй каякта дегенде төмөн жактагыларда. Алар ар бир жолу суусаганда, сууга муктаж болгондо, кол бетин чайкайм деген учурда сууну алыш үчүн бири-бирин бутун тебелеп, башына тээп, аттап, буттап барып туруп, сыртка чыгып, бир чака суу алып келсе дароо эле түгөнүп калат. Кайра эле сууга керек болгон учурда кайрадан ошол жерден аттап, буттап, башканын бирөөнүн бөйрөгүнө, бирөөнүн башына, бирөөнүн бетине тээп жүрүп, кайрадан эмне кылышат? Акырында туруп анан качанга чейин адамдарды кыйнап, өзүбүздү кыйнап, келгиле ондон көрө могу төмөндөн эле мынчалык эле тешик ачып алалык. Суу ушул жерден кирет. Башка эч кимди кыйнабайбыз. Каалашыбызча суудан пайдаланабыз деген сунушту берет. Ошол мезгилде баягы ооруп аткан сөздү уккан жогору жактагы адамдар тешси тешип алсынчы. Эмне кылса ошол кылсын десе, кайдыгер болуп. Анда ошол жасалынган тешик эмне болот? Баягы деңизге канчалык тереңге барган сайын, деңиздин ортосуна барган сайын басым көбөйгөндө ал жерден тешиктен кайыктын капталы эмне болуп кетет? Кеменин капталы суу жырып, суу толуп кетет. Жыйынтыгында эмне болот дегенде, астындагылар дагы өлөт, үстүндөгүлөр дагы өлөт. Эгерде мезгилинде барып туруп ошол тешикти жок кой, тешпегиле, биз силерге жардам беребиз.
Мына суудан биз керек болсо, керек десеңер биз силерге суу алып берип турабыз, только ылдыйды тешибегиле десе, анда алар жээкке толугу эсен эман барысы менен толугу менен эмне жээкке жетмек. Коомдун дагы жашоосу ушундай дейт да. Адамдардын жашоосунда, коомчулукта адамдар ушундай кабат болуп жашашат. Адамдарда бир чөйрө бар, бир катмар бар. Алар дайыма коомчулукка бир зыян алып келген нерсени таркатуу менен алек болушат. Дайыма коомду бузуу менен алек болушат. Булар бир демке бир 2 күн коом тынч туруп калса, булардын жашоосу токтоп калгандай болот. Коомду сөзсүз түрдө бирдемеге салып туруш керек булар. Ошол мезгилде коомдун экинчи бир катмары бар. Булар сергек катмар. Булар ойгоо катмар. Булар барып элдин колунан кармап, кой ушунун жакшы эмес. Мунун токтотпосоң эртең күнү ушул балей баарыбызга келиши мүмкүн деп токтотпосо, анда мына ошолордун кылган жамандыгынын, күнөөкөрчүлүгүнүн кесепетинен коомдун баарына балей чогуу келет дейт да. Силе түшүнүктүү болду? Мен ойлойм, угармандарга да түшүнүктүү болуш керек. Биз бүгүнкү күндө көрбөгөндү көрдүк мына. Мен кечеги күндөгү Советтер Союзунун доорунда чоңойгон баламын. Ошол мезгилде тарбия көргөм, ошол мезгилде мектепти бүткөм, ошол мезгилде коомго аралашканмын. Ал мезгилдеги динсиздиктин доорундагы жок нерселердин баардыгы бүгүнкү күндө дин эркиндиги берилгенде бүгүнкү күндө биз түшүбүздө көрбөгөн нерсени көрүп атабыз. Эми өзүнүн кызына кол салгандарды көрүп атабыз. Өзүнүн баласын кордогондорду көрүп атабыз. Өзүнүн аялын бозоткондорду көрүп атабыз. Өзүнүн ата-энесин алып барып карылар үйүнө тапшыргандарды көрүп атабыз. Аялды аял катары ызаттап, урматтап, анын төрүн бербестен, аны кордоп алып барып, музейге алып барып жылаңачтагандарды көрүп атабыз. Ушуну биз ата бабабыздан көрдүк белек. Тарыхта деги бир кайсы бир жерде эскерилди беле. Кыргыздын кызы жылаңачтанып, элдин астына чыгыптыр деген. Бар беле ушул нерсе десек, жок эле. Бирок бүгүнкү күндө ошол нерсенин бардыгын биз көрүп атабыз. Бул учурда баягы мен айткан коомдогу болгон сергек чөйрө уктабаш керек. Алар дайыма сергек ойгоо болуп туруш керек. Жанагындай болгон мерездердин, жанагындай тоң моюндардын, жанагындай болгон айталык адепсиздердин, билимсиздердин, маданиятсыздардын тизгинин тартып, аларды дайыма колунан жанагы теши турган кетменин, тешесин, балтасын алып турганга эмне керек? Чөйрө керек. Бул чөйрөгө тиешелүү, мындайча коомго тиешелүү болгон, коомду бузганга алып бара турган бардык аракеттерде биз эмне болушубуз керек? Сергек болушубуз керек. Биз карап көрүңүз, кече эле казино деген маселени көтөрүп атышат. Казино канчалык биздин бюджетти толтурат. Ошол казиного кеткен аракетти дыйкандарга жаз келип калды. Жок дегенде ушу соляркасын бекер угуп берип турбайлыкпы? Жерди иштетип алалык десек, канчалаган жерибиз бош жатат. Ошол жактан деле бюджет толмок. Бүгүнкү күндө аяктан казинодон тапкан пайдага караганда суу майды өндүрөлү келек, суу майды ичем деген 32 миллиондук Өзбекстан жаныбызда турат. 17 миллиондук Казакстан турат. Миллиарддык Кытай турат жаныбызда. Мына капталдар кылет, мына Жалал Абадтын элин жакшы билем мен. Жөн эле кайрак жерге эле жөн эле семечканы сейип салышат. Канчалаган кайрак жерибиз жатат. Эгерде жакшынакай бир ошол депутаттарыбыз акылдуу болсо, ошол инициатива көтөргөн Бакыт Турсунбеков деген, Дастан Жумабеков деген азаматтар келип туруп, мына Кыргызстандын 5 облусуна 5 өтө бир сапаттуу майды, суу майды фильтрлеп өндүрүп чыгара турган жакшынакай бир өндүрүмдүүлүгү бир күнүнө жок дегенде 3 тонна боло турган ошондой бир заводдорду куюп койсо, бюджет толбой каяка барат эле. Мындай сергек карап келе турган болсок. Биз ошол мен айтып аткан Кыргызстандагы болгон сергек чөйрөнүн бардыгы бүгүнкү күндө ойгонуш керек. Биздин эртеңки күнү мамлекетке, биздин урпактарга, биздин улутка, биздин өлкөгө, биздин динибизге, биз менен чогуу жашап аткан кыргызстандыктарга, ал дин туткан болсун, тутпаган болсун, момун болсун, капыр болсун, айырмасы жок, бардыгына эртеңки күнү биз бейпил жашоону камсыздашыбыз керек. Бул биздин милдет. Билбейм. Мени эмне кылышса ошо кылышсын. Мени урушабы, сөгөбү, мени жоопкерчиликке тартабы, тарта берсин. Эми үчүн дегенде, мен эртеңки Кыргызстандын келечеги үчүн бул нерсеге каршымын.
ушуга окшогон нерселердин баарына каршымын. Себеби дегенде бүгүнкү күндө сиз айтып белгилеп өткөндөй эле бул интернеттеги болгон азгырык туура, анын масштабы бүгүнкү күндө абдан көйгөйлүү, чоң. Бирок аны менен катар эле өнүгүп аткан же болбосо кадимкидей биздин жашоо турмушубузга кирип аткан башка дагы көйгөйлөр көп. Анын үчүн бири эң негизгиси орто билимдердеги орто билим берүүчү мектептердеги болгон билим сапаты. Тиги плинтус деп коебузбу? Эмне кыргызчасы эмне ошо плинтустун? Ошол плинтуска түшүп кетти.